Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен бул видеомду чыгарып жаткандыгым себеби биринчи ошол Россияда иштеп жүргөндө жумушумдан айдалып кеткем. Анан ошол айдалып кетип, үйдө отуруп, жумуш таппай, анан ошонун себебинен интернетке кирип, YouTube'ду карап көрүп, ошол жактан акча тапса болот экен деген видеолорду көрүп, анан ошондон кызыгуум пайда болгон. Мындай бир 2-3 айдыкын бир алдым. $1800 алгам, 100 000 алдым. Экинчим 29 000 алдым, берки мурунку каналымдан. Азыркы учурда мына апрель ичи $1000 иштедим. Интернеттин секреттерин киргизип баштадык, WhatsApp боюнча, Instagram, ошо социалдык тармактар боюнча киргизип баштадым. Анан ошондон кийинкиси ошол саясий жакка бурулуп кетти. Чындык издеген адам катары ошол саясий жакка бурулуп кеттик десек жаңылышпайбыз. Азыр мындай наглый айтып, эй, сен кимсиң деп депутаттар бирөөнү айтып койсо, ошонун сөзүн дагы ошол жерге жазып, анан кийин киргизсек, теманы коюп туруп, ошону адамдар көбүрөөк көрүп калды да. Анан мындай жөнөкөйлөрдү эч көрбөй калышты чындыгындачы. Ошонун эмесинде биз ошол болушунча катуу багындай темаларды коюп туруп, анан киргизип баштадык.